бөлмөнүн ичинен дем жетпей кыйналган убактар болдубу? Мен бұл проекттің шегесі, мен мұны қабыл албаса, мен қандай жауап тартамын? Ал уақытта бір тез құрып кіргізіш керек болды. Жазында ал жерге адам бала жата албайт, кышында дагы ал жерге адам жата албайт. Пандемияны пайдаланып, бир топ курулуш компаниялар акчаны адалдап алгандыгы тууралуу аңыз кептер коомчулукка калкып чыга баштады. Алардын катарында мисалга алсак, Ош шаардык клиникалык ооруканасындагы балдардын жугуштуу оорулар стационарында 80 миллион сомго тез аранын ичинде куруу пландалып, ишке ашырылган. Бирок кантип жана кандай жол менен дебейсиздерби? Кызыктын бардыгын алдыңкы мөптөрдө көрө аласыздар. Толугу менен канча убакытта бүтүп калды? Толугу менен немеде башталды. Августтун акырларында баштады. Анан кийин антибиотик бартырып, декабрдын акырларында неме кылды, январдын башына киргиздик. Ошондо толук баягы мурдагы пландаштырылган немелеси бүтпөй калган газ полителер, ону жерде бүтүр эски аварийный здание 57-жыл курулган. Жерде пищевой прачечный немелер бар да. Ошолордун баардыгы неме кылып туруп, подвал менен 2 этаж здание салыныш керек. Ошол азыр проект түзүлгөн, сметасы неме кылган, даяр муну күздө баштайбыз деп азыр турат. 4 айда бүтсө деле макул. Эми шарттары кандай болот? Шарттары азыр көрсөтүлгөн. Мындай немеде сэндвич панель менен курулган. Стенасы, потологу сэндвич панель менен курулган. Анын сыртынан тенеке менен бүт бардыгын неметип койгон. Обшивать этип небетсе, сыртынан аябай кооз, аябай сонун. Сырты жалдырып ичи алат. Анан ичине келгенде муналар гипсокарбон. Муналар гипсокарбон. Анан тезирээк мурдагыдай бир курулуп неметкен эмес, экспериментальный дегенде булар немеден өткөрүш керек экен да курулуп. Бишкекте 100 койка, Ошто 100 койка, анан 70 койка. 3 жерде башталган да. Анан булар бардык немеге жооп берет. Вакцина да бар жагынан неме бияка киргенге анан мунун ичинде жанагы туалет, ванна, душ бардыгы немеде. Эки жака чыккан. Ал кандай туалет, ванна, душтун? Бул жерде биз көрүп аткандай ал дагы ток сайгычтын түшүп калыптыр да, болчу. Азыр эми буларга азыр эч берген эме түбөс мыналар сэндвич менен гипсокартонда бара неме кармаган. Рецептен тартып койсоң. Ошол азыр неме жагы бирок жакшы. Бардык немеге жооп берет да, бул жерде чыгып контакт болбойт. Бардыгы бар жактан кирип жаткырат, лечение алып ошол жерде кайтып кетет. Бир-бирине мындай неметпей, ковид немеге эсептелген да, ковид пациент болмаган. Азыр жерде ковид жерде эмес, жерде азыр детский отделение, бул бар жакта 4 эле немелерибиз бар, бар отдельный изолирование жатат. Ковид учурунда да бул жакка кайтып бул жерде жай кышы, жай кысым, жайында ысык аябай устак болуп айтып атышат. жай кысым Ковид учурунда кантип адамдар кетип кезінде ал жақта бағаны выборам неме қылбай бардық жатыр ошол лечение. Потому что бұл немеде жидкий кислород бүт ону немелерден келет да, мына кислородный улап туруп эле баары неме болот. Биз экинчи толкунда основной кислород менен чыгардык да. Ошондо муналар ар бир палатада неме болду да, кислород неме жидкий кислород келип атты. Баягы кислородный концентраторлар 5 литрлик немелер, баягы 3-4 бириктирип бир бооруга неме кылган, ал эффект берген жок да. Ал жидкий кислород неме кылганда баардыгына бирдей келип, баягы биз ооруларды бактерия кылбай чыгарып кеткенибиз биринчиси ошо жидкий кислороддун пайдасы дейт да. Анан баягы мурда компенсаны көп сайып, баягы биринчи опытыбыз жок, кийин барган сайын клинический протоколдор жаңыланып, опыт алгандан кийин анан биз
дарылаш методикасын уже бүгүнкү баардыгын освоить этип алды. Уже кислороддун баары жакшы болуп, бирок мындай ооруп келген адамдар бул бөлмөнүн ичинен дем жетпей ысып кыйналган убактар болдубу? Жайынчы бар жай эмес жаткан убактарда болду. Кыйналышты, чакар келип бул жактан ал сайын кыйналышты. Анткени мисалы ошол убакта ковид менен ооругандарды үйүнө да калтырбай, атайын стационарга алып келип кыйнап алышпадыбы? Ошо кыйнап алып келген менен бул жакта шарттарды ал сайын кыйналткан турбайбы анда ошол убакта? Ошол убакта. Оны эски наркы кирпичный здание турат го. Алардын баардыгы капитальный ремонттон кийинде баардыгы ошол жерге жатканга аракет кылды да. Ал жерде баягы температура бүт немени талапка жооп бере турган баардык неме. Анан бул жакка ham жаткырып аттык да. Бул жерде мындай болуш керек эле, конденсирование болуш керек эле. Бир гана приточный вытяжной вентиляция, бир гана реанимационный залда болду да. Калгандарында баягы проект боюнча каралып атыптыр. Негизи талапка ылайык ар бир бөлмөдө болуш керек болчу. Ар бир бөлүмдө муну неме абаны алмаштырып турган. Муну неметкен абаны тартып алып чыгып кетиш керек, тазалап берип туруш керек. Анан баягы сырттагы условияга карата же неме ысытса ысытып, муздатса муздап турган конденсирование болуш керек. Ошондой экен деген сиз канча убакыттан кийин билдиңиз? Бул деген неме экспериментальный да. Мунун баардыгы жогору немеден Бишкектен бүт немелери проектилер баардыгын аяктап отурган адамдар чейди. Бизден эч нерсени сурап, баягы неме кылган жок да. Алар проекттап келди, быстро возводим, давай мынанча убакытта куруп бүткүлө деди. Ошондон биз ушул кемчиликтер үчүн сизди жетекчи катары жоопко тартып коет деп күмөнүктүү ойлор болгон жокпу? Мен муну проекттин чийбеси. Мен муну кабыл албаса, мен кандай жооп тартам? Жок, ошондой күмөндүү ойлор сизде өзүңүздө болгон жокпу? Менде болду. Эгерде мен немеден сураса, мен бардыгын айтат элем. Мынандай биздин условиясы мынандай. Бизде ысык болот, жайкысын ысык болот, неме болот. Муналарга керек неме десем только ошондо бул жакта куруп бүткөндөн кийин сиздер кабыл алып аткан айтып көрдүңүзбү? Мен кабыл албайм. Муниципальный собственность, жер неменики, шаардыкы. Муниципальный немелер кабыл алат. Мен бул жерде только бөлүм башы. Шаарга ошондо бул жерде салып берип туруп эле кандай салып бизге киргизбейт. Эгерде бул жактан ушулардын дагы ушундай баягы чаагайып курган кесепетинен бул жакта бейтаптар жабылып калса, сөзсүз түрдө сизге болуп кетти сөз. Ойлойсузбу? Муну неметсең, менден бир сурап, кеңеш сурап, же биздин айткан эмнебизди угуп неме кылган жок да. Ал убакта бир тез куруп киргизиш керек болуп калды. Мына достор, биз ушул салынган имараттын чатырында турабыз. Бул чатырда мындай караганда салынган сендвич панелдерден башка эчтеке жок. Мындай ылдыйлагандай эле болду. Бул бөлмөнүн ичине түшөбүз. Бөлмө жаркыраган баардык шарттары менен салынган абалда турат. Балдар ооруканасы тууралуу биздин Ош шаардык кеңешинин депутаттары атайын комиссия түзүп, комиссиянын жыйынтыгы менен барып өз жеринен көргөнбүз. Бирок ал жердеги балдардын жугуштуу ооруканасындагы аябай чоң кемчиликтер байкалган. Башкача айтканда, жазында ал жерге адам бала жата албайт, кышында дагы ал жерге адам жата албайт экен. Башкача айтканда, биз 100 орундуу оорукана куруп, мүмкүн пайдаланылбай калып кеткен. Пайдаланууга жараксыз болуп калган акыбал болуп калганда, анын себеби биринчиден утепление болгон эмес. Экинчиден ал жердин отоплениясы дагы болгон эмес, жакшы болгон эмес. Ошол себептен бүгүнкү күндө колдонууга жараксыз абалга чейин келип калган жагы болгондо, именно депутаттык комиссия ал жерге чыгып, биз атайын тапшырмаларды бергенбиз, кемчиликтерди оңдоо боюнча. Бирок өзүңөр деле барып көрсөңөр болот, бүгүнкү күндө баягы малкананы кургандай эле курулуп калганда, үстүндө утепление болуш керек. Крышасын ача турган болсоң, ал жерде только тинике турат, тиникенин алдында эле 2 сантиметр эле келип бир нерсе пөктү коюп коюшкан. Башкача айтканда, ал жерге жылуулукка бере албайт. Отоплениясы карасаң бир 100 квадрат метр жерге бир кичинекей батарея коюшуп атат. Ал ысыталбайт. Кышында ошол жерде врачтардын өздөрүнөн да сурасаңар болот. Кышында бала жаткыза алышпайт. Ал эми жайында күн ысып кетет дагы, ал жерде вентиляциясы жок болуп атат. Же кондиционери жок. Башкача айтканда, орунну ошол жерде жатып, толук дарыланганга эч кандай шарты жок болуп атат. Ошол себептен биз барып жеринен көрүп, бир топ кемчиликтерди көргөнбүз. Эртең атайын
укук коргоо органдарына дагы атайын кат менен муну өткөзүп берип атабыз. Өзүңүздөр көргөндөй, бул балдардын жугуштуу оорулар бетапканасындагы дарыгерлер кичинекей балдарды дарылоого аракет кылып жатканы менен, бул имараттын абалы ооруп келген адамды көрүүгө салгандай эле тунчуктурат. Чатыры жана сырткы дубалы Кытайдын калай туникеси менен жабылып, ортосунда ысык суукту өткөрбөөчү каражат болбогондуктан, бул имараттын ичи кышкысын суук дагы, жайкысын ысык. А мындай абал оорукчан адамды ан сайын кыйнагандык эмеспи? Урматтуу тийиштүү мекемелер, салынганына 2 гана жыл болгон медициналык имаратка бөлүнгөн акча туура багыты менен жумшалдыбы? Бул оорукананын абалын жакшыртууну сиздерден талап кылабыз.